Инаугурациянын алдында дагы мага маалымат келди. Кайрадан эле баягы ызы чуу болуп атат. Ушу дин башкармалыгы эки бөлүнүп чабышып атат. Ичинен аалымдар кеңеши муну эртелеп бүгүн алып, анан кийин кайра жаңыдан тез арада биз курултай уюштуруп шайлоо кылабыз деди. Себептерин сурасам, эки себеби бар экен мунун. Анткени койгон баягы талаптары биринчиси акчаларды жеп койду деген, анан экинчиси болсо ошол баягы чубак ажы сыяктуу бул максат ажы дагы YouTube'да жүрбөйбү, сабак берет эмеспи? Суроо жоопторго берет, дин тармагында. Ошол жерден бул эки жерден оозунан жаңылган экен. То есть баягы өзүнүн позициясынан жаңылган экен. Биздин салттуу динди айтпай тескери жакка үндөдүү деген талаптарды койгон экен. Анан ошол жерден мага маалымат жеткенден кийин мен эми Арзыбек Бурханов деген менин жанымда жүрөт, мурда депутат болгонбуз, чогуу жакшы таанышпыз. Ал жардамчы катары эле мен аны мен инаугурацияга даярданып атып, колум бошобогондуктан эле аны сурандым. Сен барып максат ажыга жолугуп эле, өзүнө жолугуп. Эгерде ушундай ызы чуу болуп аткан болсо, баарынын башын бириктирип, ынтымакта тынч эле баягы тарап кетишсин, чепкен калпагын жаап эле анан эгерде шайлоосу болсо, каалаган кишисин шайлап алсын. Биз мамлекет кимди шайла, муну шайла, тигин шайла деп киришпейбиз динне.